Ободо Лондон, BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Республикачылары президент Трамптын шайлоо таза жана акыйкат өтөрүнө күмөн санашында каршы турууда. Коронавирус таштандылары океанга жеткендиктен экологдор бул айлана чөйрөгө өтө чоң зыян алып келерин эскертишти. Технология жаңылыктарын чагылдырган апталык клик берүүбүздө Airbus'тын айлана чөйрөгө эч зыян алып келбеген алгачкы учак куруу планы тууралуу айтып беребиз. Президент Дональд Трамп шайлоонун таза өтөрүнө күмөн санаганын билдирген соң, республикачылар шайлоодон кийин бийлик тынч жолу менен өткөрүлүп берилет деп ишендирүүгө аракет кылды. Трамп почта аркылуу добуш берүү жарыяны күмөн жаратарын айткан. Бирок шайлоого жооптуу расмийлер бул жакшы ыкма деп айтууда. Шайлоого 40 күн калды. Улуттук сурамжылоолорго ылайык учурда Трамп атаандашы Джо Байдендин артында келе жатат. Ак үйдүн ишендирген сөздөрүнө карабай, эки партиянын тең мүчөлөрүнүн арасында кабатырлануулар күч болуп жатат. Буга Дональд Трамптын шайлоодо утулуп калчу болсо, бийликти тынч өткөрүп берүүнү убада кылбаганы негиз болууда. Биз бул шайлоо ачык айкын болушун каалайбыз. Бирок ошондой болот деп толук ишенбей турам. Азыркыдай жагдайда кайдагы таза шайлоо? Шайлоо участокторун эч ким көзөмөлдөбөйт. Бул шайлоодо америкалыктар коронавируска байланыштуу рекорддук санда почта аркылуу добуш беришет деп күтүлүүдө. Президент бул шайлоонун бурмаланышына алып келиши мүмкүн деген пикирде. Бирок андай болоорун негиздеген далил жок. Буга чейин эмне белгилүү болду? Демократтар республикачыларга салыштырмалуу почта аркылуу көбүрөөк добуш бериши мүмкүн. Джо Байден дал ушул себептен атаандашы Дональд Трамп добуштар почта аркылуу берилишине каршы чыгып жатат деген ойдо. Трамптын бийликтен тынч кетүүнү каалабаганы ушундан улам чыгып жаткан болушу мүмкүн. Бул шайлоону Американын эли чечет. АКШнын өкмөтү Ак үйдөн чоочун кишилерди чыгарып салууга алы келет деп айтылды. Джо Байден чыгарган билдирүүдө. Буга чейин демократиялык жараянга күмөн санаган Ак үйдө эң чоң кызматты ээлеген бир дагы саясатчы болгон эмес. Буга республикачылар конституция урматталарын убада кылган билдирүү жасоого шашылды. Бийлик тынч тапшырылат. Президент Трамптын инаугурациясы салтанаттуу өтөрүнө ишенем. Биз бул өлкөнү бөлүп жаргандын ордуна тескерисинче бириктиребиз. Жогорку соттун судьясы болуп иштеген Руз Бейдер Гинзбургду акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышып жатып, Трамп өз дарегине жагымсыз кыйкырыктарды угууга аргасыз болду. Трамп шайлоонун жыйынтыгын аныктоого келгенде, жогорку сот кийлигишүүсү керек болуп калышын жакшы түшүнөт. Бул жерде эч кандай жаңылык жок. Биз жарандык согуш орун алган жылдардан бери почта аркылуу добушубузду берип келе жатабыз. Көп штаттар добуштар бузулбай, сак, өз дарегине жетишин камсыздачу ыкмаларды жакшы билет. Президент Трамп өткөн шайлоонун таза өтөрүнө дагы көзү жетпей турганын айтып чыккан эле. Бирок натыйжада утуп чыккан. Андан бери 4 жыл өттү. Эки атаандаштын ортосунда мурда болуп көрбөгөндөй кызуу күрөш болоору анык. Учурда дүйнөдө 32,3 миллион адам коронавирус жуктурса, 984 миңдей адам каза болду. Вирус токтобогон сайын көптөгөн коргоочу каражаттар деңизге ташталып жатат. Океанды коргоо уюмунун маалыматына ылайык, ар айда айлана чөйрөгө 129 миллиард бет кап жана 65 миллиард желим кулгап ыргытылат. Суучулдар жана экологдор суу астындагы таштандылардын көбөйүп жатканына күбө болуп жатышат. Дүйнө жүзү боюнча жээктерге чыгып калган таштандылар жаратылышка жана жандыктарга зыян келтирүүдө. Коронавирус тарап жаткандыктан бет каптардын баары учурда жээктерге чогулуп жатат. Ташталган бет кап жана кол каптар учурда океандарга зыянын тийгизүүдө. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери медициналык таштандыларды дүйнө жүзүнүн булуң бурчунан кезиктирүүгө болот. Февралда бул жээк Енен шаардан бир топ алыс болчу. Андан бери биз шаардын жанындагы башка жээктерге да барып, ал жерде жаткан маскаларды көрүп жатабыз. Июнь айынын башында Гонконгдогу жээкке келип,
Дали көптөгөн таштанды бет каптарды көрдүм. Жээкти бойлой коргонуучу каражаттар жатат. Санабай да койдум. 15 бет кап жаткан, бирок алысыраак тарабында дагы көп экен. Активисттер пандемиянын айынан океан таштандыларга толуп кетиши мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Пандемия башталганга чейин эле океанда желим таштандыга байланыштуу улуттуу көйгөй болгон. Эми болсо дүйнө жүзүндө вирус тарап жатат. Учурда ай сайын айлана чөйрөгө 129 миллиард бет кап жана 65 миллиард желим колгап ыргытылат. Алардын көпчүлүгү ар жерге ыргытылгандыктан аягында океанга келип жатат. Бирок сиз да аны токтотууга өз салымыңызды кошо аласыз. Колгап же бет кап болобу, сиз аны колдонуп бүткөн соң ыргытып жатканда аны жөнөкөй эле таштанды деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок ал бир китти өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан адам баласынын жөнөкөй эле кайдыгер аракети же коопсуздугу аягында улуттуу зыянын тийгизиши ыктымал экенин түшүнүшүңүз керек. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын түштүк кореялык аткаминердин ок атып өлтүрүлгөнү боюнча кечирим сурады. Анын кечирим сурашы сейрек көрүнүш. Ким Чен Ын кесиптеши түштүк Корея президенти Мун Дже Инге жолдогон катында жол берилгис окуя болуп кеткенин айтып, өкүнүчүн билдирген. Аткаминер чек арада атып өлтүрүлгөн. Коронавирустун келишин алдын алуу максатында Түндүк Корея чек арасын катуу көзөмөлдөп жатат. Калифорнияда соңку 30 жылда катталган токой өртүн изилдеген анализ көрсөткөндөй, мурда адамзаты климатты өзгөртө баштаганга караганда учурда штаттагы токойлордо көбүрөөк өрт чыгышы мүмкүн. Илимий анализде өрттүн чыгышына глобалдык жылуулоону түрткү берип жатканы тууралуу далил табышкан. Быйыл токой өртү жылдагыдан көп катталды. Андан үйлөрү кыйрап, 30 киши көз жумган. Балыкчылар жана ыктыярчылар менен биргеликте иш алып барган деңиз биологтору учурда Австралиянын Тасмания аралында жээкке боюн урган дагы 94 китти куткарышты. Алар дагы 12 китти деңизге кайтарабыз деп үмүт кылып жатат. Куткаруучулардын айтымында мурунку санды кошкондо боюн жээкке уруп жалпы 350 дельфин өлдү, кит өлдү. Иранда пандемияга чейин эле онлайн видео оюндары популярдуу болчу, бирок учурда көптөгөн адамдар үйүнөн иштеп, бири-бирин менен көп баарлашпагандыктан онлайн оюндарга кызыккандардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Кыз-келиндер арасындагы айрым профессионал оюнчулар тоскоолдуктарга жана кыйынчылыктарга туш болуп жатканын айтат. Шейда Хушманди баяндайт. Карантин убагында жашоо мурдагыдай нукта болбогону менен компьютердик оюндар тармагы тездик менен өстү. Карантин маалында онлайн видео оюндарды ойногондордун саны жакынкы чыгышта да көбөйгөн. Бул тармактын өсүшүндө ирандык кыз-келин оюнчулардын ролу чоң. من نیلوفرم. Ини Луф деген аватар аты менен белгилүү Нилуфар профессионал оюнчу. Анын 30 миңден ашуун катталуучусу бар. Ал айына 200-дөн 300 АКШ долларына чейин акча табат. Ирандык кыз-келин оюнчулар жалпы оюнчулардын 3/1 бөлүгүн түзгөнүнө карабай, өлкөдө көптөгөн бут тосууларга туш болушат. Бизде соңку версиядагы компьютерлерибиз жок. Балдар болсо интернет кафелерге барып, мыкты компьютерлерде ойной алышат. Бирок кыздарда андай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан көптөгөн маселе чыгат. Бирок Нилуфар мындан да башка көйгөйлөргө туш болот. Мен компьютердик оюндарды ойногонду жакшы көрөм. Бирок бир нерсени көрсөтөйүн. Бизде интернеттин байланыш сапаты начар. Ирандык оюнчулар онлайн оюндарды ойнош үчүн виртуалдуу жеке түйүндөрдү же VPN'ди колдонуп, эл аралык санкциялардан буйтап өтүшү зарыл. Кээде өкмөт да интернетти толук өчүрүп коет. Мисалы, былтыр бир апта бою интернет иштебей турган. Айрым кыз оюнчулар Ирандан чыгып кетишкен. Айтмакчы, эң ийгиликтүүлөрү чет жакта. Уулу кыз деген кайман аты менен белгилүү Косар Азизи да
жөндөмүн өстүрүш үчүн өткөн жылы Ирандан чыгып кеткен. Балдар менен кыздарга бирдей мамиле жасашпайт. Карьерамды өнүктүрүү үчүн Ирандан кеткем. Бул жерде айрым компаниялар мага жумуш сунушташкан. Иранда мага андай мүмкүнчүлүк берилбейт. Бирок кыз оюнчулар чет өлкөгө кетүүсү менен маселе толук чечилбейт. Онлайн оюндарды ойноп жатканда адамдар мага ишенбей, Иранда кыз келиндер компьютердик оюндарды ойнобойт дешет. Адамдар кет, барып күйөө таап, куурчактарың менен ойноп, идиш аяк жууп жүрө бер дешет. Ошондой жемелөөлөр унутулбайт экен. Коомчулуктун кысымына карабай, Нилофар тездик менен өнүгүп жаткан тармактан болушунча пайдасын көргүсү келет. Ал компьютердик оюндун кийинки түрүн өздөштүрүүгө умтулат. Абага зыяндуу газдарды бөлүп чыгарбаган учактар менен учууга дагы канча убакыт калды? Airbus компаниясы ал нерсе келерки 15 жылда толук ишке ашышы ыктымал деген ойдо. Кезек апталык клик берүүбүздө. Учактарды чыгарган Airbus аттуу ири компаниясы коммерциялык аба каттамдарды аткарчу, зыян газдарды чыгарбаган алгачкы учакты жасап чыгаруу планы менен бөлүштү. Компания гидрокүйүүчү май менен уча турган учак 2035 жылы жүргүнчүлөрдү ташып калышы мүмкүн деп билдирди. Ал учактын 3 концепциясы бар. Үчөө тең аэродинамикалык формулалардан турат жана анын негизги максаты учактардын айлана чөйрөгө алып келген зыянын азайтуу. АКШ менен Европанын полициясы биригип, расмий көзөмөлгө алынган же сейрек кездешүүчү товарлардын мыйзамсыз соодасын жүргүзгөн платформаларда рейд жүргүздү. Disruptor деп аталган операциянын натыйжасында 179 киши кармалып, 500 килограмм наркотик жана 64 тапанча колго түшүрүлдү. Кезектеги робот кичине коркунучтуу экен. Себеби ал 18 метр бийик, салмагы 25 тонна экен. Эми баары аз келгенсип, ал кыймылдайт дагы экен. Гундам деп аталган робот Япониянын Йокохама аттуу аймагында жасалууда. Ал бир заводдун негизги айкелине айланышы керек эле. Бирок пандемия башталып калып, пландар убагында ишке ашпай калган экен. Эми спорт. Европа лигасында Тоттенхэм, Селтик жана Рейнджерс командалары 3-чү айлампадагы тандоо турунан өтсө. Абердин жана Моторуэл командасы мелдештен чыгып калды. Селтиктин менеджери Нил Леннон өткөн түнү плей-офф баскычына жетүү үчүн Рига клубу менен оюнда анын командасы үстөмдүк кыла алган үчүн мактоого алды. Беттеш бүтөөрүнө 2 мүнөт калганда Джереми Фримпонг сезондогу 3-чү голун киргизгендиктен кошумча убакыт берилген жок. Селтик жекшемби күнү Шотландиянын премьер лигасында Хиберниан командасын кабыл алат. Кечээ Англия футбол лигасында Ливерпуль 7-2 эсеби менен Линкольн Ситини утту. Ливерпулдун жетекчиси Юрген Клоп жаш футболчу Картес Джонс 2 гол киргизгендиктен кийин аны өзгөчө таланттуу оюнчу деп атады. Ал арада Манчестер Сити Борнмутту 2-1 менен жеңсе, Астон Вилла 3-0 менен Бристолду уткан. Берүүбүздүн аягында миналарды жытынан таба алган африкалык Магава аттуу келемишти көрсөтөбүз. Анын эрдик иш аракети үчүн Камбоджада ага алтын медаль беришкен. Жарылуучу химикаттарды жытынан билүүгө үйрөтүлгөн бул жаныбар жерге жашырылган 39 минаны жана башка 28 октардын бөлүктөрүн таба алган. Учурда анын жардамы менен 20 футбол талаасына тең аянт кайра коопсуз болуп калды. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду таба аласыз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.